прокуратура кызматкерлерине бир нече талаптар коюлду. Келечекте алдыда иштөө боюнча ошолор жөнүндө силерге маалымат берейин. Мисалы үчүн кээ бир иштер боюнча мына Кыргыз Республикасынын жогорку соты тарабынан актоо өкүмдөрү күчүндө калтырылганда прокурордун жоопкерчилигин кароо мурдатан келе жаткан көрүнүш. Бирок биз мындай жагдайга көз карашыбызды өзгөртүүбүз зарыл болду. Анткени актоо өкүмү же жарандык иш боюнча чечим кабыл алынгандан кийин сотко катышкан прокурорду сот актысын терең изилдебестен жогорку инстанцияга чейин даттанууга милдеттендирүүдө, көп учурларда соттолуучунун жана соттук процесстин башка катышуучуларынын укугу бузулуп, прокурорлук системанын элге терс тарабынан көрсөтүп жаткандыгы баса белгиленди. Бул деген сотко катышкан прокурорлордун жанагындай пренияга чыкканда кылмыштерди терең изилдеп, соттук териштирүүдө изилдеп, күнөөлүүнүн ошо күнөө жасаганына жараша гана мыйзамдуу айып коюу деген талапта бул. Азыр өзүңүздөр билесиздер, тергөөдө кошумча статьялар коюлат, соттон жеңил жаза чектелип кетип атат. Ошондуктан биз алдыга талапты койдук. Тергөө убагында да прокурор көзөмөлдү катуу коюп, тергөөнү сапаттуу тергетип, мамлекеттик зыянды өндүрүп, күнөөлүү адамды күнөө жасаганы боюнча гана туура квалификациялап сотко жиберүү боюнча. Бул багытта прокурорлорго негизинен 3 талаптар коюлду. Бул тергөөнү көзөмөлдөөнүн сапатына көңүл бурууга, жазык иш боюнча айыптоо актысын бекитүүдө көзөмөлдөөчү прокурор ишти тергөө башталгандан тартып аяктаганга чейин карап, тергөө амалдары толук жүргүзүлүп, кылмышкердин аракеттерине туура баа берилгендигин аныктоого. Мамлекеттик айыптооч жарыш сөзгө чыгарда даярданып, айыпкердин аракеттерин туура квалификациялоого өзгөчө көңүл бурулуусу зарыл экендиги эскертилди. Ишке мындай берилип мамиле кылуу менен биз тергөөчүлөрдүн жана прокурорлордун кесипкөйлүгүн көтөрөбүз. Иштерди көп убакытка созулуктурууга чекит коебуз. Эгерде айыпталуучу ак жеринен күнөөлөнүп жатса, укугун коргойбуз. Анткени биз каралоочу орган болуп калбашыбыз керек.